Салам урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга жагымдуу да, жалындуу да, ысык дагы салам айтам. Баарыңыздар билгендей эле мен Гүлжайна Атаканова. Мындан 2 жыл мурда онкология клиникасына келип, маалымат алып, балалуу болушту. Кайрадан дагы балалуу болоюн деп ниет кылганмын. Кызым 15-16 жашка чыгып калып, айырмасы 16 жыл дегенде мен кайрадан эне болуп, кайрадан экинчи кызымды колума алып сүйүнүп турган убагым онкология клиникасына чоң ыраазычылык билдирем. Анализим мондай чыкканда, мен бир турбам жок болчу, бир турбам проходимость жок болуп чыккан. Ошондо бул жакка келгенде кыжаат болбо, мындай боло берет, даже 2 трубасы жоктор деле төрөйт деп айткан. Мен өзүм жарнаманы көчөдөн көрүп келгем. Мен адамдан көргөн эмес, телевизордон эмес, инстаграмдан эмес, мен жарнаманы көчөдө турган светофордо токтоп турат элем. Ошондо жарнама илинип турат, эко боюнча маалыматты, ошол жерде номерин жазып, анан звонок кылып келгем. Мен онкология клиникасына келгенде ушундай анализим чыккандан кийин, бирок мен аябай ар бир нерсени жүрөгүммен жасаганга аракет кылам. Аракет кылып көрөйүн дедим, баарысы Кудайдан. Булар деле айтышты, биз баарысы бир Аллахтан, биз себепчибиз деди. Дегенден кийин мен лечение кылып баштадым, дарыландым. Кудайыма чексиз шүгүр, боюма болду, 9 ай көтөрдүм. Жеңил эле болду. Боюмда болгондо биринчи укканда мен өтө сүйүнүп кеткен жокмун. Себеби өтө сүйүнүп кетүү дагы, өтө кайгырып кетүү дагы адамдын ден соолугуна зыян. Ошон үчүн тип гана Аллахыма шүгүр деп гана Аллахка тооба кылдым, шүгүр кылдым. 9 ай жакшы көтөрдүм. 9-чу айда буту колум бир аз шишиди. Онкология клиникасына жалпы эле экого көз карашым аябай өзгөрдү, чын эле. Мен мурда уккан эмесмин, даже мага ошо укпай жүргөндөр болсо да айтып кетейин. Менин балалуу болушума, менин ушу баламды жыттап, кайрадан бакытка бөлөнүшүмө онкология клиникасы себепчи болду. Каалоочулар жүрөгүңөр менен кеңешкиле дагы убакытты өткөрбөңүздөр. Келсеңиздер болот. Албетте, мага дагы ушундай инстаграмдан көп жазышат. Биз дагы 10 жылдан бери балалуу болбой атабыз, 7 жылдан бери, 15 жылдан бери деп мага көп айтышат. Мен айтамын, убакытты өткөрбөй клиникага барыңыздар, көрүнүңүздөр, маалымат алыңыздар. Кудайым омин деп койсо, силер ошол эко жолу менен балалуу болосуздар деп көптөргө эле кеңеш берип келемин. Убакытты уттурбаңыздар, убакытты өткөрбөңүздөр, аракет кылыңыздар. Баарысы бир Аллахтан. Онкология клиникасы сиздерге жөн гана себепчи болуп калат. Бирок эко жолу менен гана балалуу болосуздар дегендер албетте табыш керек, келиш керек, балалуу болуш керек, жашоодун рахатын көрүш керек. Асын эч кандай кымбат эмес. Эч кандай кымбат эмес, алтындарым билбейм. Мен өзүмдүн оюмда ашып кетсе максимум $5000 чейин чыгат. Болбосо 4000, 4,5 ар кандай болуп калышы мүмкүн. Жашына, курагына, анан өзүнүн баягы чыккан результатына жарашачы. Бирок $5000 азыр нормальный бир кичинекей эле машина келет да. Бирок элестетсеңиздер, балаңыздарды бул жакка коюп туруп, дүйнө жүзүнүн акчасын бул жакка койсо, кимисин тандайсыңар? Сөзсүз балабызды тандайбыз да. $5000 деген баланын алдында бул акча эмес да. Ошон үчүн эгер чын балалуу болом, ажырашпайын, жашап калайын дегендер болсо, $5000 табыш оңой эле азыркы заманда. Мага көптөр айтышты, экодон төрөлгөн балдар мындай болот экен го, тигиндей болот экен го деп. Мен адамдарды укпайм, мен бир Аллах деп жашаган кызмын. Аракет кылып төрөдүм. Чын эле силердин айтканыңар туура экен. Экодон төрөлгөн балдар чын башкача болот экен. Чын башкача ширин болот экен. Чувствосу башкача болот экен. Ата-энеге башкача сезим тартуулайт экен. Мындай жан дүйнөңдү эле жалбырттатып күйгүзөт экен. Анан баягы эмбриондор топтогондо да анын ичинен эң активный, эң мындай кыймылдагандарын алып салат да, мисалы үчүнчү. Ошондой эле болот экен. Менин кызым 5 айлыгында жөрмөлөдү, 10 айлыгында басты. Мындай башкача балдар болот экен да, активный, жакшы, акылдуу, мудрый балдар болот экен.